Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына Ноокат районунун милициясынын бөлмөсү. Бул жерде мына 40 күндөн бери заборлор оңдолуп, ремонт иштери жүрүп атат. Мына биз азыр өнүгүү жолунда кетип баратабыз. Бирок өздүк курамдын кызматкерлеринин арасынан мага маалымат түштү. Бул жерде начальник милиция бүт участковыйларды топтоп 40 күндөн бери ушу рабочийлерди участковыйлар иштеп атат. Мына жасаган ремонту сваркасында, кирпичинде, башкасында мына көрүп тургандай. Бүт милициянын кызматкерлери жасаган экен. Иш убагында жумушун аткарбай, өзүнүн түздөн-түз милдетин аткарбай, мына жерде ремонт кылып, стройка кылып жүрөт. Мен ойлойм, биздин мыйзамыбыз жол бербейт. Эмне дегенде милициялар элге кызмат кылыш керек, түздөн-түз өзүнүн милдетин аткарыш керек. Булар профилактика жумушун өткөрүш керек. Кылмыштын бетин ачыш керек. Буларыңыз болсо мына жерде 40 күндөн бери стройка кылып жүрүшөт. Кызматкерлердин арасында айткандай баардыгы начальник милициядан коркушат экен. Эмне дегенде начальник милиция биздин министр МВД менен өтө мамилеси жакшы экен, экөө таластан болот экен, жердеш болушат экен. Андан сырткары министр өзү колдойт экен, бул көрүнгөн жерде эле ошону айтып эле мактанып эле жүрөт экен. Эч ким мага чара көрө албайт, эч ким тиши мага өтпөйт депчи. Эми биздин прокуратура органдары буга кандай юридикалык баа берет, анда убакыт көрсөтөт. Кече күнү билесиңер, Ноокат районунда жаш балдар медреседе бычактап бир бала каза болгон. Эгерде мына милицияларыбыз таза иштегенде, өзүнүн милдетин аткарганда, стройкада иштебегендечи, возможно, ошол өлүм дагы болбойт эле. Ким иштебесе, начальник сразу айдайт экен. Каалаган жериңе барып, арызыңды жаз дейт экен. Министр МВД менен жердешим болот. Министр менен бир айылда чоңойгонбуз. Прямой менен Крышан министр дейт экен. Ошол себептен бул маалымат чынбы, чын эмеспи деп мен бүгүн Ноокат районуна келдим. Азыр ошол жерде иштеп аткан участковый балдардан маалымат алам. Өзүңөр көрөсүңөр дагы, комментарий жазгыла. Канчалык бул маалымат чын, канчалык жалган. Кайсы фирма салып атат муну балдар? Я. Подрядчы ким бул фирма? Ким тендерди утту? Начальниктен сурасаңыз келип, айтып берет. Силер билбейсиңерби? Жок. Силер жөнү рабочийсиңерби? Рабочий. Канча күндөн бери иштеп атасыңар? Мына жерге кичине суу алып. Суюкпу? Суюк. Я, жигиттер. Не деген фирма хотя бы айтып болочу? Эми фирманын атын айтып болот да, тендерди ким утту, кайсы фирма утту? Я. Силерди кайсы фирма утту тендерди айтып бербейсиңерби? Эмне жашыруу секрет балдар? Я. Жигиттер, силерден сурап атпаймынбы? Фирманын атын айтып кое бербейсиңерби? Кайсы фирмадан атынан иштеп атасыңар? Я, жигиттер. Не секретпи фирманын аты? Силерди бир мактап чыгарайын десем, унчукпайсыңарбы, Я. Не сүйлөбөйсүңөр? Фирманын директору сүйлөбөй деп койду. Мейли, жооп бербесеңер макул. Силер участковый болуп иштейсиңер, жигиттер? Я. Участковый эмессиңерби? Муна кайсы фирма жасап атат ремонтту, проводуну? Мына усталарда кайсы тендерден келди, кайсы уста, кайсы фирма? Тааныбайсызбы?